Жогорку кеңештин депутаттары силер эл таңдап шайлаган өкүлүсүңөр. Дайыма элдин кызыкчылыгын талашып элге жагышыңар керек. Мадумаров жоопко тартылыш керек. Мадумаровго жеңе болбортого түшкөнүңөр туура эмес. Себеби бул жерде мамлекеттер арасында чоң маселе жөнүндө сөз болуп жатат. Түгүл тажиктер менен согушуп да алдык. Мадумаров жогорку кеңеште олтурса, биз аны кол коюлган протокол жарабай дегенибиз биздин сабатсыздыгыбыз болуп калбайбы? Бирөөдөн карызга акча алып жөн эле бир баракка расписка жазып кол койсоң, ошол кагаз үчүн жооп бересиң да. Бирөөнүн ордуна кол койсоң, соттолуп кетесиң. Анда эмне үчүн Мадумаровдун кол койгону протокол юридикалык күчкө ээ болбой калат? Туш келди кол коюп кете бергидей Мадумаров сабат ачылбаган бир түркөй адам эмес да. Ал протоколду юридикалык күчкө ээ эмес деп айтуу үчүн бизге далил керек. Эч кимдин буйругу жок, эч кимден сурабай өз башына барып тажиктер менен жашыруун сүйлөшүп протокол түзүп кол коюп жаткан ар кандай күмөндөрдү жаратат. Ошон үчүн протоколду кылмыштуу протокол деп табышыбыз керек. Ал үчүн Мадумаров сөзсүз койгон колуна жооп бериши зарыл. Мадумаровду жазага тартып гана биз тажиктерге протоколдун кылмыштуу экенин, биз үчүн эч кандай юридикалык күчкө эместигин далилдеп, тумшугуна сайып көрсөтүшүбүз керек. Мадумаровдун түрмөдө олтурушун эч ким каалабайт, себеби ал коррупционер эмес. Эч жерде былыгы чыкпаган, бирок бул сапар баткен элек элинин тагдыры үчүн болсо да кандайдыр бир жазага тартылышы керек. Тажиктер ошол протоколду бешене кылышып согушканын да кайтышпайт. Парламентте олтуруп эң обол ушул нерсе тууралуу ойлонгула. Ал эми Мадумаровго боору ооруп коргоп ала турган силердин башка деле куйруктары көп, дейт Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Бүгүн трибунага чыгып алып саясий кысым деп кыйкырып өкүргөн депутаттарга таң калдым. Бир эмес 1000 ирет айтылды буга чейин. Тажиктар 2010-жылы Адахан Кимсанбаевич кол койгон протоколго таянып бизден 4 көчөнү талашып жатат. Ошол себептен чек араны тактоо иштери токтоп турат деп. Кеп башынан 2020-жылы октябрь төңкөрүшүнөн кийин эле Садыр Жапаров премьер-министр болуп беки электе кайра чек арада зычуу чыкты. Эң кызыгы, жакшылап анализдеп сүрөп карасак, так эле ушул Адахан Мадумаровдун тарапташтары жоктон бар жасап, соц тармактарын кыйкырып жатышып, ошол чек ара тургундарын манипуляция кылып жатып, тараптын карапайым элим чабыштырышкан эле. Ошондо ойлодум эле, эмнеге чек ара ушу күнгө чейин такталбайт, эмнеге Мадумаровдун тарапташтарын ар дайым кышылтоосу эле чек араны чечип койгула. Ошол ызычуудан соң тажик бийлиги менен чек араны тактамак болуп жатышкан, бирок эмнегедир тынчып калышты. Көрсө ошондо алар 4 көчө боюнча баягы протоколду алып чыгышкан экен да. Президент ал протокол жараксыз, юридикалык күчкө эмес деген жообун берет. Албетте аны менен эле отуруп калбайт. Протокол боюнча Кимсанбаевичтен маалымат суратат. Чек ара такташууда тажик тарап чогуу чыгып, протокол жараксыз экендигин далилдеп бергин талапты коет. Белгисиз бир себептен улам Кимсанбаевич тескери басат. Ал жөн эле бир жараксыз кагаз, аны менен дааратканага барып алса деле болот деген сыяктуу шылтоолор, бет турмоочулуктар менен ошондон улам президентке күмөн жараткан көп суроолор пайда болгон. Биринчи, тажик тарап эмне үчүн протоколдун күчү жок болсо да ошону беттерине кармап 4 көчөнү агрессивдүүлүк менен талап кылууда. Протоколго демек бекер эле кол коюлган эмес. Экинчи, Адахан мырза эмне үчүн чек ара боюнча түзүлгөн топ тажик бийлигине протоколдун жараксыз экендигин, анын депутаттардын кабыргасынан өтүп президент кол койбогондугун, тажиктердин беттерине дүйнөлүк мыйзамды такап туруп ооздорун жаап бере албайт. Эмнеге кетенчиктеп качат? Ал тургай кайра президентке айбат берип, тарапташтарын айдактатып, агрессия, ызычуу жаратып, кет эле кет дегенге өтөт. Жооп күмөн болду ошондогу протоколду колуу үчүн Адахан мырза ири сум алган деген шек пайда болот. Болбосо эмнеге тажик тарап ишенимдүү талап кылууда? Болбосо эмнелер алар менен такташууда Адахан мырза качууда? Баткендеги 4 көчө чырым бир гана Адахан Кимсанбаевичтин жоопкерчилиги чечет жана ал чырга чекит коет. Ал эми бүгүнкү кайбир депутаттар Мадумаровго болушуп актап, бийлик бычакка сап жигиттерибизди кордоп жатат дегендиги ашыкча. Бул демек Мадумаровдун бир талтачы түшпөсүн. Ал эми чек ара тургундары болсо, чек аранын чечилбегенден айына мезгил менен чабышып, 1-2ден кырыла беришсин дегениби? Эмнеге? Себеп алар карапайым эл болгондугу үчүн өлө берсе эч нерсе болбойбу? Мадумаров болсо Мадумаров болгондугу үчүн жооп да бербеши керекпи? Ал эми саясий кысым дегендерди андан өтүп ашыкча. Садыр Жапаров ошончо эле кыса турган болсо, өч ала турган болсо, анда өзүн кыйын күндө да аз да болсо да колдоп келген Мадумаровду эмне саясий куугунтук алат беле? Тескерисинче, балдарын кишеңдеп алып тепкилеп ойногон, өзүн баса кылып муздаганга жол берген Атамбаевдин баштамак эле да өч алууну да саясий кысымды дагы. Ал эми Мадумаровдун командасына кол салуу болуп жатат дей турган болсоңор, анда бир кызыгы ошол камалып жаткандардын түз эфирдеги сүйлөгөн сөздөрүн угуп көргүлөчү. Ооба, чыдап угууга мүмкүн эмес. Тартипсиздик. Ар бир сүйлөгөн сөздөрү өлкө башчысы президенттин аброюна шек келтирмек түгүл, тебелеп тепсеп мазактоо, ар кандай чакырыктар, ыплас сөздөр, жекеликке чейин жеткен уу тамчылаган зар чашылган сөздөр. Посторун эле бир сыйра окуп көргүлөчү. Ошонун баарын карап отура берүү керекпи же чара көрүп тартипке салуу керекпи? Баарын камап жатат дейсиңер. Камалып ким азап тартып жатат? Камалгандардын баары чыктуу. Ансыз да кыйкырып араң турган мамлекетке Кудайдын куттугүнү ызычуу салып тынчтык бербей жаткандарды убактылуу камап турганы да туура. Ошондуктан саясий куугунтук, саясий кысым, саясий камоо деген популисттик жарлыктарды тимеле койсоңор болмок. Саясий куугунтук башкача болчу. Саясий куугунтук зөөкүрлүк менен коштолчу мурунку бийликтерде. Азыр болсо өңөрүп алып кетүү, 2-3 ай бапестеп багып, өңүнгө чыгарып анан бошотуп коюп келе жатат баарын. Күнөөсү бар далилденгенин
менен дагы акталганын дагы. Айтор алгачкы сөзүнө туруп эле баарын бошотту. Мен эч кимди камабай мунапыс берем баарына, бардыгын ак барактан баштайбыз деген. Андыктан чычкан куйругун көрүп аксайт болуп алдын ала алдастап кокулай бербесек дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Мирлан Ураимов ким? Жеке кыргыз эли үчүн элин сүйгөн азамат. Мен мыйзамдыктарга макул эмесмин, кыймылынын Москвадагы төрагасы. Ураимовду 2017 жылы ноябрь айында тааныганмын. Ошол кезде саясий куугунтукта түрмөдө жаткан Жапаровдун боштондугу үчүн мен макул эмесмин кыймылына барып кошулганбыз. Ал турсун ошол кыймыл аркылуу Жапаровду элге катуу эле пиар кылдык. Бизди силер мекенчил партиясынансыңар деп бөлбөй кайра Жапаров үчүн 100 миңдеген кол топтогон дал ушул Ураимов болчу. Мирлан Ураимов эч качан УКМКга доомат кылып жаткан комментарийди жазган эмес деп ишенимди айта алам, анткени Ураимовдун стили эмес жана ал киши антип жазбайт. Мирлан аке өзү юрист, өзү активист, ар бир кадамында жоопкерчилик бар экенин жакшы билет. Ураимовдун Жапаровду, Мадумаровду колдоп Алматыга чейин барып жүргөндөрүн мекенчил эжекелер айтып койсоңор күнөө болбойт эле. Бир ай боло элек Ураимов аны УКМКда иштеген 2-3 жигит коркутуп, Мирлан сага да жакында бир иш табабыз, жөн жүр камайбыз деп нукуланганын мага айтты эле. Эми мынтип атайын подстава кылгандай эле болуп турат. Кудай бар, энелердин каргышы жөн койбойт дейт Орозайым Нараматова өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Депутат Төлөбаев Мадумаровдун иши боюнча президентке кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев президент Садыр Жапаровдун чек ара протоколу боюнча маселе көтөрбөнү суранда. Төлөбаев 10 февралда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат берүү тууралуу башкы прокуратуранын өтүнүчү талкуулаган жыйында сүйлөп жатып өткөндөн сабак алууга чакырды. Талант Турдумаматович, сиз дагы куугунтук көргөнсүз, Исхак Абсаматович дагы куугунтук көргөн, ажообуз дагы Камчыбек Кыдыршаевич абакта жаткан. Мындан сабак алабызбы? Протокол боюнча Пандоранын жашыгын ачпагыла. Эртең бирөөлөрдүн башына тиет. Садыр Нуркожоевичти дагы бирөөлөр бир жакка алып бара жатат. Ишенбеңиз, протокол чатак, деди депутат. Бүгүн парламентке башкы прокуратуранын өтүнүчөн кийин Мадумаровду жоопко тартууга макулдук берүү маселесин кароо үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Анын алдында башкы прокуратура ушундай өтүнүч менен кайрылганы белгилүү болгон жана буга байланыштуу тармактык комитет чукул жыйынга чогулган. Мыйзамга ылайык башкы көзөмөлдөөчү органдын кайсы бир депутаты жоопко тартууга уруксат алуу тууралуу өтүнүч келип түшсө, жогорку кеңеш 48 сааттын ичинде жыйынга чогулуп депутаттык комиссия түзүлөт. Жыйында айрым депутаттар башкы прокурор Курманкул Зулушевдин келишин талап кылышты жана башкы көзөмөлдөөчү органдын өтүнүчүн сынга алышты. Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары бир нече жолу сурак берген. Депутат муну бийликтин басымы катары баалаган. Саясатчы 2009 жылы Ош-Баткен-Исфана жолун оңдогоо жана көпүрө куруу боюнча 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ошол кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырган. Бул иш боюнча Мадумаров менен Малайзиядагы элчи Азымбек Бекназаров 19 январда беттештирилген. Президент Садыр Жапаров 17 январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Бийлик Кыргыз-Тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын айтып келет. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Кыргыз-Тажик чек арасын тактоого көмөктөшүүгө Орусия даяр. Кыргызстан жана Тажикстан менен чек араларды тактоо боюнча бай тажрыйбасы менен бөлүшүүгө Москва даяр. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденкого шилтеме кылып кабарлады. Бул мисал катары Орусия менен Казакстандын ортосундагы чек ара делимитациялоо тажрыйбасын атады. Такталбаган чек аралар дагы башка коркунучтарды жаратат. Мүчөлөрү калктын жакыр катмарын өз катарына азгырып жаткан радикал экстремисттик топтор баш көтөрүшү мүмкүн, деди Руденко. Күн мурун Орусиянын Кыргызстандагы Николай Удовиченко Москва, Бишкек менен Душанбеге чек араларды делимитация жана демаркация кылуу көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Ал тараптар орусиялык эксперттерди тартууга макул болсо, Москва картографиялык материалдар менен жардам бере аларын кошумчалаган. Былтыр май айында Орусиянын тим башчысы Сергей Лавров жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өкүлдөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жыйынынан кийин Москва Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал боюнча ортомчу болууга даяр экенин билдирген. Жооп катары Тажикстан тими эки өлкөнүн чек ара маселесин чечүүгө үчүнчү тараптарды тартуу максатсыз экенин айткан. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Ассаламу алейкум агайын туугандар, кандайсыздар? Эрлан Лото YouTube каналы биринчи жана акыркы туруна старт берди. Бизде 3 машина жана акчалай сыйлыктар бар туугандар. 2 машина таксиге жарактуу, 1 машина доставкага жарактуу. Бизде оюн так жана таза болот, 100%. Ошол туугандар, мына Kia Ceed 2013 1.6 автомат, полный комплектация. Андан кийин эле мына Hyundai Accent 2004
1.5 mexanika жана Polo 2014 1.6 автомат. Bizde biletin bağısı 1,5 мың рубльдан туғандар. Общий билет 1000 билет бар. 1000 билеттин 400'ü satıldı, 600'e kaldı. Kuda kalasa. Ошол туғандар, ойноңуздар, утуңуздар. Oyun честный, таза болот. Агайын туғандар, толук видеобузду Ерлан Лото YouTube каналы жана TikToктон көрүп алсаңыздар болот. Мына жерге номерди калтырам, ушул жерге байланышып билет алсаңыздар болот туғандар.